Чымын кайда барса айта берет экен да, сасык депчи. Гүлгө конот экен да айтат сасык го дейт экен. Балга конуп да айтат экен сасык деп. Атырга конуп да сасык дейт экен. Көрсө өзүнүн тумшугуна жабышып калганды көрбөйт экен. Өзү тезекке конгон экен. Ошол тезекти жабыштырып алып кайда барса сасык боло берет экен да. Ошол чымынга окшош болбош керек да. Эмне келсе чымын ар дайым кемчилдик издейт экен дагы, эң жаман жаныбар болуп калган. Ошол үчүн чымынды өлтүрүүгө түрдүү нерсе ойлоп табылган. Жабышып кала турганы бар, чачып өлтүрө турганы бар, жанагы уруп өлтүрө турганы бар. Кыскасы чымынды өлтүрүштүн пикири да бардыгы. Неге? Себеби ал кемчилдик издей турган махлук да. Дал ошондой эле балары бар да. Ал балары эч качан кемчилдик издебейт экен. Балары ушунчалык таштардын арасынан эч бир болбогон жер болсо дагы гүл издейт экен да. Ошол үчүн кымбат. Баларын окута турган жамааттар бар. Балдын дүйнөлүк жарышы бар да. Баларını сактоо, өнүктүрүү, мен журналдар, китептер бар, сабактар бар, таң каласың. Неге? Бул чымын бул балдар окшош эле го десе, бирөөсү жакшылык издейт, жакшылык чыгарат. Экинчиси жаманлык издейт, жаманлык чыгарат. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, биз балары бололу. Чымын болбойлу. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Я маашарал муслимин, о мусулман жамааты, бири-бириңердин айыбыңарды издебегиле." Бири-бириңердин айыбыңарды издебегиле. Эгер айыбын издей турган болсо, Алла сенин айыбыңды издейт дейт. Аллах кимдин айыбын издей турган болсо, ачыкка чыгарып шерменде кылат, үйүнүн ичинде олтурган болсо дагы депчи. Ошол үчүн коомдо карайлык, бир адам эмне туурасында сүйлөп жатса, бир адамды жамандап жатса, ушактап жатса, демек түшүнүңүз бул адамдын деңгээли чымындын деңгээли экен да. Бирок чымын өзүнү эң шустрый жаныбар деп ойлойт экен. Эң жакшы жаныбар, эч ким мени өлтүрө албайт, жете албайт депчи. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, биз ар дайым жакшылыкты тарката турган, жакшылыкты издей турган, жакшылыкты чыгара турган адам бололу да. Ошого бардыгыбыз ниет кылалык, биз ар дайым башка адамдардын жакшылыгын көрөлү депчи. Бир адам бир жаман иш кылып жатса дагы, ошонун жакшылыгын көргөндө аракет кылыш керек экен да. Жакшылыгын көргөндүчү. Уламалар айтат, эгер мусулман бир тууганың сага карап дагы туура эмес мамиле кылып турса, сен ошону жакшы жака буруп койгонго мүмкүнчүлүгүң болсо, жакшы жака буруп кой дейт да. Сени келип бирөө тилдеп атса, адашып калды окшойт. Бул башка бирөөдө айтып атса керек. Эч болбосо бар го, эми ачуу келгенде сүйлөй берет да деп коюш керек да. Кандай мас адам урушуп жатабы, сөгүнүп жатабы, аны эч ким көңүлгө албайт. Бул мас дейт да. Дал ошондой эле ачууланган адамды дагы ушинтип көңүл алып коюш керек да. Бул эми ачууланып калыптыр, эми ачуу келгенде сүйлөй берет депчи. Биздин үйүбүздүн ичинде да ушундай жакшы жака аракет кылышыбыз керек, жакшы ой кылгангачы. Жакшылыгын издешибиз керек. Жамандыгын издесеңиз уруш чыгат. Умар радиаллаху анхунун алдына бир адам келип үйүнү тыкылдатты. Уруксат бергиче кайтып кетти. Артынан адам жөнөтүп чакыртып, "Неге келдиң эле?" Ошол убакта Умар радиаллаху анху мусулмандардын башчысы эле, "Менин эшигим алдына бирөө келип өзүнүн маселесин айта албай кайтып кеткени болбойт. Эртең анда мен кыяматта жооп берип калам. Айт маселең десе, "Жок, бүттү, маселем чечилди" дейт. Маселең чечилген болсо дагы мага айт, сен эмне маселе менен келдиң десе, "Мен аялымды арызданып келдим" дейт. Үйүндө аялым кыйкырат, урушат, кичинандай туура эмес мамиле кылгандыктан аялымды арызданып келдим элем. Келсем сиздин аялыңыздын кыйкырып жатканын уктум дагы, Кудайга шүгүр, меники жакшы экен деп кайтып жөнөдүм, маселем чечилди деп. Десе Умар радиаллаху анху айтат, "Кара" дейт. "Өмүр бою кызматымды кылса, балдарымды багып тарбияласа, бардык айтканымды кылса, анча мынча да кыйкырып койсо, акысы бар, эркелеп коет" деди да. Демек, ошондой учурларда дагы жакшылыгын табыш керек экен да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, үй бүлөдө, семьяда аялыңбы же күйөөсүбү кайсы бир сыфаты жакпаса, экинчи жакшы сыфаты менен ошолдун ордун толтуруп кой дейт да. Жашоодо ушундай кемчиликтүү мусулман болот. Мусулмандардын сыфаты ал-муъмин якбалул маазир. Мусулман адам үзүрлөрдү кабыл алат. Бир адам бир туура эмес иш кылып жатса дагы эмне кылат? Ошонун, эми бул адашып калды окшойт, байкабай кылды окшойт деп, ошого үзүр себеп издеп кечирип коет да. Мунафык инсандар, бузук инсандар эмне кылат десе, анын жүрөгүндөгү оору, жана чымынга окшогон оору болгондуктан адамдын жакшы ишин дагы жаманга бурат да. Бир адамдын машинеси чоң болуп кетсе, бул каяктан алды машинени? Точно бир туура эмес жерден алды дейт да. Сенде жок болсо эле, сен жете албасаң, башканын бардыгы туура эмес жол менен барыш керек.
O Allah'ın taksimi, Allah'ın bölüp koygonu. Biröөгө çoңураак bölüptür, biröөгө kichkiyirээк bölüptür. Çoң bölgöndө aytyptır, sen sadaka kıl deptir. Kichkiy bölgöndө azыраак bергенде aytyptır, sen ушуга сабыр кылгын, ушуга шүгүр кылгын deptir. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, ар бир учурда адамдардын жакшы сыфатыны көргөнгө аракет кылыш керек да. Элестетип көрүңүз. Пайгамбар алейхисалам адамдарды, мусулмандарды бул алтын менен күмүштүн кен байлыгына окшоткон да. Адамдар бул кен байлык сыяктуу, алтын күмүштүн байлыгы сыяктуу депчи, кени сыяктуу дейт. Кен байлык кандай болот десе, бир аз алтынды табыш үчүн канчалаган тоодо шагылды ташыш керек да. Канчалаган чоң мээнет керек да. Демек бир адамдын жакшы сыфатын табышыңыз үчүн канчалаган не кылыш керек, мээнет кылышыңыз керек, жакшылыгын издешиңиз керек да. Ар бир адамдын ичинде жакшы сыфат бар. Бирок ошол жакшы сыфатты көрө албай калган ал биздин кемчилдигибиз болот да. Бир адамдын көзү көрбөсө, эшикке чыгып күн жокко, караңгыго десе, ал күндүн айыбы эмес, ал ошол адамдын айыбы. Дал ошондой эле адамдардын жакшылыгын көрө албай, бүт эле жамандыкты, караңгылыкты көрүп алган болсо, демек ал өзүнүн айыбы болот да. Ошого ушул нерседен арууланышыбыз керек, ушул нерседен тазаланышыбыз керек. Коомдогу эң бир бузук адамдар булар эки жүздүүлөр. Мадинада да ушундай кылышкан да. Мадинада мусулмандарга келип, биз силер менен биз деп аябай башкача мамиле кылат эле. Мусулман болуп көрүнөт эле. Пайгамбар алейхисаламдын оң жагына туруп алып намаз окуйт эле. Тым эле карасаң жакшы адам көрүнөт. Бирок башкаларга барган убакытта, жөөттөргө барган убакта аларга айтат: "Биз силер менен биз аларды алдап койдук. Просто барып койдум, капа болбо" дейт да. Эки жакты тең алдайт да бул махлуктарчы. Демек ушунча эреже бар. Бирөөдү сизге жамандап келдиби? Бирөөдү жамандап жүрөбү? Демек билиңиз, ал сизди да жамандап жүрөт. Бирөөдү жамандап жүрөбү, демек анын иши ошол да. Анын кыла турган иши ошол экен да. Бир адам эч кимди жамандаган жок, только жакшылык иш менен алек болуп атат. Демек анын иши ошол экен. Сизге жакшылык кылды, башкага да жакшылык кылат да. Мындай мүмкүн эмес да. Бир адамга жакшылык кылып, экинчини капа кылат. Андай болбойт да. Адамдын ичинде сыфат болот. Бир адамга жакшылык кылса, демек баарына жакшылык кыла берет. Бул адамдын сыфаты ошондой. Суу мисалы ар дайым жакшылык кылат. Күн ар дайым жакшылык кылат. А бирок от ар дайым эле күйгүзө берет да. Бул адамдардын сыфаты болот. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, биз өзүбүздүн жашообуздан кыска берилген өмүрүбүздө жаман сыфаттардан арылып, жакшы сыфаттарды толтуруп алышыбыз керек. Кабырдын азабы, дозоктун азабы мусулмандар үчүн тазалоо деп айтылат да. Кабырда мусулман кыйналат, тазаланыш үчүн, оңдолуш үчүн. Бул дүйнөдө тазаланып оңдолбогондор кабырда азапталат, оңдолуш үчүн. Ал канча убакытта оңдолсо, тазараса чыгып кетет да. Темирди дагы канча датпаса, отко салсаңыз тазаланат. Тазалангандан кийин чыгып кетет. Дал ошондой мусулман, кээ бир мусулмандар кабырда тазаланып чыгып кетет. Кээ бир адамдар кыяматта тазаланып кетет. Кээ бир адамдар дозокко түшүп тазаланат. Эмне үчүн? Ички дүйнөсүнү жаман сыфаттардан, сырткы келбетини күнөөлөрдөн тазалабаган инсан кабырда, дозокто тазаланыш керек болуп калат да. Ошол үчүн кыйналып, от менен тазалангандан көрө мүмкүнчүлүгүбүз бар да, бүгүн эле тазаланып алалы. Ар бир адамдын колунан келет. Эч бир адам эч кимди оңдой албайт. Уулуңузду эч качан оңдой албайсыз. Себеп ар бир ата уулуга канааттанбай келет да. Ар бир ата уулуна канааттанбайт да. Ушул баары жакшы, бирок мынау жери бар дейт да. Бардыгы жакшы, бирок мынау жери бар деп бир сыфатына канааттанбайт да. Эми караңыз, аны оңдой албайбыз. Бирок ар бирибиз өзүбүздү оңдосок болот да. Мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол өзүбүздү оңдош үчүн эң биринчи элдин жакшылыгын көргөнүбүздө жакшы иш кылып атат. Алла мүмкүнчүлүк берсин, мен да кылам деп жакшы ниет кылып койсоң сооп да аласыз да. Элдин бир адамдардын жакшылыгын көргөндө, ошону көрө албастык кылса өзү кыйналат экен да. Уктай албай түнү менен кыйналып кетет. Паланчынын неге баласы бай болуп кетти, же паланчы молдо неге мындай авторитет болуп кетти, же паланчы киши неге мынча бийик даражага немеге отуруп калды кызматка, неге менин балам отурбайт, неге мындай? Кыйналат, уктай албайсың, кыйналасың өзүңчү. Ошол үчүн келиңиздер мусулман бир туугандар, бардыгыбыз жүрөгүбүздү тазалап, адамдардын жакшы сыфаттарын көрсөк, сиз ошол сыфаттын ээси болуп каласыз да. Сиз ошол сыфаттын ээси болуп каласыз. Кийин сиз дагы жакшылык чыгара баштайсыз да. Эгер жаман сыфат көрсөңүз, сиз да ошондой болуп каласыз да. Карай бересиң да.
Ар дайым адамдын кемчилигин карай бересиң, мына баягы сыфат мында бар экен, мында бар экен депчи. Карасаң өзүңдө бардыгы бар болот, аны менен ишиң жок болуп калат да. Андан кийин эмне кылат? Бул дүйнөдө оңолбогон инсандар кабырда кыяматта оңдолуш керек болуп калат экен. Ошого ниет кылабыз иншалла баарыбыз, ар кимибиз бүгүндөн баштап өзүбүздүн сыфатыбызды оңдойлу, күндөн күнгө аракет кылалы, биз өзүбүздү тазалап Аллах Тааланын сүйүктүү пендеси кылганга. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ушундай сыфаты бар эле, канчалык адамдар жамандык кылса дагы аларга жакшылык кылат эле. Бир адамдын жамандыгын айтып келсе укпайт эле да. Айтат эле, менин сахабаларым туурасында бир жаман сөз мага айтып келбегиле дейт эле. Мен аларга жолукканда жүрөгүм таза бойдон жолугайын депчи. Себеп адам эреже ушундай экен, бир адамдын жалганын, ушагын угуп алсаң, жүрөгүң кирилеп калат экен. Анан сен дагы баягы адамга окшош ойлонуп калат экенсиң да. Ошол үчүн пайгамбар алейхисалам айтты, бир мусулмандын, экинчи бир сахабанын кандай бир туура эмес кылып алган амалын мага алып келбегиле. Мен аларга жолуккан убакта жүрөгүм таза бойдон жолугайын депчи. Демек, уксаңыз жүрөгүңүз кирилейт. Жүрөгүңүз кир дегенден кийин не кылат? Сүйлөйт экенсиз да анча. Баягы көй окшоп калат экен да. Бул шайтандын амалы да. Аллах Таала баарыбызды жаман сыфаттардан арулап тазалаган болсун.